Айдана Жолдошова 11-класстын окуучусу, келечекте дарыгер болууну самайт. Учурда жалпы республикалык тесттен жакшы упай алуунун аракетин көрүп, тандаган предметтерин баштан аяк кайталоодо. Бул сынак келечектеги максатына жетүүнүн биринчи тепкичи болгондуктан кошумча иримдерге да катышкан. Аябай толкунданып атам. Мен өзүм биринчиден бул мен медицинский академия тапшырып атам. Аяка чындыгында аябай катуу даярданыш керек экен. Химия, биология бул өзү эле жөнөкөй предмет болбогондуктан күнү түнү даярдангандай учурлар болуп атат. Чындыгында ичимен аябай коркуп атам. Балким өтпөй каламын дагы деп. Айдана сыяктуу жалпы республикалык тесттөөлөргө катышам деп катталгандардын саны быйыл 43 миңден ашуун. Алардын бардыгы негизги тесттен сырткары кошумча предметтерден да сынак тапшырып жатышат. Быйыл биология жана химия сабагынан сынак берем дегендердин катары арбын. Биз сканерлер менен өткөзүп атабыз. Ал эми эгерде телефон менен эгерде кармалып калса, ал сразу четтетилет тесттен. Анткени менен жалпы республикалык тесттин натыйжасына таасир этип, акчага жогорку упай сатып алууга болот деген сөз абитуриенттер арасында желдей тараган. Мектептерге белгисиз кишилер келип, бүтүрүүчүлөргө сынакта көмөктөшүүнү сунуштап жаткандыгын окуучулар жашыруун билдиришти. Муну билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору да жашырган жок. Сейчас детей. Ооба, азыр ушундай сөздөр болуп жатыптыр. Мындай жардамды көчөдөгү ар бир адам убада кылышы мүмкүн. Себеби ишенчек адамдан кандай жол болбосун акча өндүрүү оңой. Бирок бизде система экзамендин жыйынтыгына таасир этүүгө жол бербейт деп ишендирем. Ата-энелер мындай шылуундардан алыс болгону жакшы. Белгилей кетсек, жалпы республикалык тест түрлөрүнүн жыйынтыгын Кыргызстандагы жождор абитуриенттерден сөзсүз талап кылат. Негизги тест боюнча мурунку жылдарда эле босого балл 110, предметтик тест боюнча 60 упайды түзөт. Жалпы жыйынтык июнь айынын ортосунда белгилүү болот. Ал эми тесттен кечиккендер үчүн өлкөнүн бардык аймагында 17 майдан тарта кайра каттоо жүргүзүлөт. Чынара Нурсеитова, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.